Мен Шарипов Ахматалы, Ош обласының Ноғатырының Арбыл айынан болам. Апамды қоша таныстырайық. Менің байбичем өмірдің жарымы. Бұл да ошол айылдан болады. Азыр біз 2 қыз, 3 ұлды болып, невребіз бар, 12-ден амашып қалды. Чеврелді болып қалдық. Алла Таалаға чексіз мақтауларды айтып, шүнтіп разы болып жүреміз. Мен өзі 70-тен ашқандан кейін дағы жаңалықтарға көбірек қызығам да, азырғы техникаға көбірек қызығам. Азырғы интернеттен пайдаланып, 70-тен ашып қалсам дағы ана бір көзім түсіп қалды шу. Келешек кооперативі құтырақ жай менен қамыс қылады екен деп. Шоны көріп қалғаннан кейін өзім ойланып, неврелеріме бір үй алып берсем жақсы болады эле деп. Әрбір ата-ана өзі мақсат қылады да. Балдарын, неврелерін үйлі жайлы болып қойса деп, ошо мақсат қылады. Ошо мақсатты бүгін орындалып, құрсам болып, чексіз қуанып, келешек кооперативіне разы болып отырабыз. Алла Таала шул күндерге жеткиргенде шүгүрчүлүк айтабыз. Келечек кооперативине кызыкканыбыздын максаты бар да. Максаты бар. Ал келечек кооперативи мына пайызсыз турак жай менен камсыз кылат экен. Бизге эң негизгиси ушул жакта да. Айрыкча мына мусулман адамдарга, баардыгы мусулманбыз, дин менен жакшы таанышкан адамдарга, баардыгы Кыргызстанда дин менен жашайт адамдар. Бирок ошолорду эске алып, ушу пайызсыз ушундай турак жай менен камсыз кылып атканы бизге өтө жакты да. Ошодон анан биз келип, ана шу жерге келип, таанышып, аз-маз кооптонуп болду, аны да эч керек. Ишенсе болбойбу дегендер ойлор кетти. Акыры анан кийин бул боюнча жакшы сураштырып, мунун баардыгын аныгына жетип, анан кийин биз ошол өткөн жылда, ушул жылдын март айында келип келишим түздүк. Келишимде ошол өзүбүздүн мына чөнтөгүбүзгө жараша болот экен. Биз чөнтөгүбүзгө жараша 2 миллион сомго келишим түздүк. Ошонун 25%-ин төгүш керек экен, алгачкы ошол эмесин. Ошону төлөдүк. Ошондо 500 миң сом акча төлөдүк. Анан 4% жаңкы эмекен ошо жерде иштеген балдардын чыгымдарына, техникалык чыгымдарына, эмгек акына жана башкаларга ушундай 4% ушундай чыгымдар кошулат экен. Биз аны дагы бир жолку гана төлөм болот экен, ошону төлөдүк. Үйдү бат эле таптык. Бир жумада таптык. Бир жумада катуу иштедик. Бала чакам менен чогуу иштедик. Мындай курсанчылыкта баардыгы эле аракет кылат экен. Баардыгы ошо жардам берди, балдарым, кыздарым, неврелерим, күйөө балам. Ошолор баардыгы жардам берип, бир жумада таап, азыр ошол бүгүн оформить этип, мамкаттоодан азыр өзүбүзгө өткөрүп, азыр курсан болуп отурган кезибиз. Ошол жерде оформить этип, баардыгын менин атыма жазып берди. Мен мамлекетте закондуу түрдө үйгө ээлер болдум. Биринчи жыл ачылганда бул демеден ажыдан мурда деле мен карап жүрдүм да. Ыймандуу балдардын иштегени, келген адамдарга баягы жасаган мамилеси, анан бул жерде көбүнчө ислам шарттары бар экен да. Биз көбүнчө эле пайызга карап атпайбызбы? Пайызды жөндөн жөн бир мындай өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон мекеме эч качан андай кылбайт да. Биз анан ушуга кызыктык дагы биринчи эле башталганда бул аябай жаш корпорация болуш керек, кооператив болсо керек. Ушуга аракет кылып көрбөйлүбү деп үйдү өзү менен маслихат кылдык. Деп башталганда эле туура ишендик. Себеби ар айда баягы кезеги келгендердин алган үйлөрүн карап жүрдүк. Алардын кандай алып аткандары, кантип издеп аткандары, анан очередь канчага келгени, канчадан катталганы. Азыр биз өзүбүз бүгүн үйдү алып сүйүнгөн менен кошулуп, балдарыбызга, нерелерибизге алган план түзүп кетип атабыз азырчы. Силер менен Алла буйрса, өмүр берсе көп жолу неме кылайын деп атабыз. Үйдү биз чөнтөгүбүзгө карап неме кылдык. Эгер чөнтөгүбүздө кеңири болгондо чоң эле үй алмакпыз. Алла буйрса алабыз, дагы алабыз. Азыр көңүлүбүзгө толгон жакшы жерден алдык, көп жерден алдык. Баары бизге жакты.
эң негизгиси баягы үйдө жашап кеткен адамдардын адеп аклагы жакты. Ошону тандаттык биз үйдөчү. Баягынын кооздугуна же башкасына карабай, ошол үй бүлөдө жашап кеткендердин кандай адамдар экенине карадык. 10 жылдап квартирада тургандар бар. Ошолордун проблемасын силер чечип атасыңар. Ошон үчүн силерге өтө көп ийгиликтерди Аллахтан сурап кетебиз биз. Бул андай ар бир пендеде болот экен да. Азыр ошо учурга келип жазылгандарда бул боло турган нерсе. Эми мындай ишеним болуш керек. Мисалы үчүн биз ишеним деп айта алабыз. Биз өзү ишенип ушул ишке бардык. Эми булдай нерсени ушундай шарт ушундай ишке ашырыш үчүн жаңкы Эламан мырзага өтө ыраазымын да. Эламан мырзага. Эламан мырза ушунчалык деңгээлде ушунчалык ишти алып барыш өтө кыйын нерсе. Шуну ойлоп туруп, силердин башыңарды бириктирип, ошо коллективди түзүп, ушунча деңгээлге жеткирипсиңер, ушунча адамдардын тагдырын чечип, үй менен, турак жай менен камсыз кылып атат экенсиңер. Бул өтө улуу иш. Адамдардын өтө мындай жардам берилип атат. Мусулманчылыкка айтканда бул аябай сооптуу иштерге иштеп атасыңар. Алла ыраазы болсун. Эми мен эмнени айтмакмын? Буга эч бир тартынбай, ойлонбой, ар бир адам ушу келип пайдаланып, ушул жерден пайдаланып калса болот. Айрыкча мына келечек турак жай кооперативинин эмеси. Бул жерде пайызсыз, мына исламий аябай биздин азыркы шартыбызга, азыркы элдин жашоосуна ыңгайлашкан кооператив экен да. Буга тартынбай, ишенимдүү келип, ар бир адам келип, айрыкча мына жаштар, үй ала албай жүргөн жаштар тезирээк келип, тезирээк эртерээк алып калса деген каалоолорду айтат элем мен. Мен биздин ушул үй издегендеги неме байкаганыбыз, баягы биринчи төлөгөн 25% бар го, биринчи төлөгөндө. Анан ошону төлөп коюп, кийин үй издегенде өзүнүн ойлогонундай, санагандай үй чыкса ортодогу разница болуп калат экен да төлөм. Көбүнө ушундан акча атабы дейм. Эгер мен ушул мына немеден пайдаланып айтат элем, мына кезекте тургандарга же кезекке келип турам дегендерге өзү максат кылган, өзү каалаган үйгө кошумча запас жанында акча болуш керек экен. Жаккан үйүнө кооперативден сырткары төлөгөнгө дагы ойлонуш керек экен. Себеби аркасында калгандарды күттүрүп коюп атат да. Үй издеп, мөөнөттү узартып, күттүрүп коюп атат. Ошо үй алам деп биринчи келгенде ушуну дагы эске алып койсо, ошо кезекке турганы келгендер, алам деп келгендер, ушуну эске алып койсо, бул элдин дагы, кооперативдин дагы ишине аябай жакшы болот экен да. Мен ушуну байкадым, ушу үйдү издеп жүрүп, неме алып жүрүп. Турак жай кооперативинин коллективине, айрыкча Баяманга, Адилетке, бир эмес эки Адилетиңер бар экен, Баяманга, жалпы эле коллективине өтө ыраазыбыз. Ушунчалык адам менен күлүп жайнап, тосуп алып, жакшы мамиле менен, жакшы кабыл алат экен, адамдар менен жылмайып сүйлөп турат экен, келсең чайын бере коет экен, суусун бере коет экен. Бул өтө мындай жогорку деңгээлдеги тейлөө да. Ошону менен адамдарды өзүнө тартып атат. Адамдар келген адамдар ыраазы болуп атат. Ишеничтүү болуп атат да. Адамдарга кылган мамиле өзгөрүп атат бул жерде. Мындай башка жерлерде мындай жок. Кылган ишиңерге Алла берекесин берсин, Алла сый урматын берсин. Жүзүңөрдү дайым жарык кылгыла, эл үчүн кызмат кылып жүрө бергиле балдар. Амин. Кыска эле мөөнөттө иштепсиңер, 2 жылга жетпеген аралыкта 300дөн ашык жарандарды, кыргызстан жарандарын үйлүү кылып коюпсуңар да. Бул чоң жетишкендик. Бул эмне деп мактап айтышты дагы билбейсиң да. Болгондо дагы таза, чын ыхлас менен, эч бир мындай бир немеси жок, мындай айтканда алдап коеюн же бир неме кылайын деген жок да. Нукра чыныгы исламий түрдө болуп атат да. Адамгерчилик немеден. Ушул башкалар силерден үлгү алса жакшы болмок экен деп атабыз биз.